Саламатсыңарбы окуучулар? Биз бүгүнкү сабакта өтүлгөн темага карата көнүгүштөбүз. Өткөндө биз баштапкы функция боюнча түшүнүк алганбыз. Ошону бушуктоо иретинде бүгүн бир нече көнүгүүлөрдү аткарабыз. Урматтуу окуучулар, мына бизге бир нече көнүгүү берилди. Бизге f(x = 2x) деген функция берилди. Эми мунун баштапкысын таба турган болсок, формуланын ордуна коебуз. Турактуу сан 2 өзү жазылат дагы x'тин биринчи даражасына 1 кошулат, x квадрат болот. Ошол эле кайра бөлүмүнө бөлүнөт. Демек ал жерден 2 менен 2 кыскарып кетет дагы. Биз f(x = 2x) функциябыздын баштапкысы чоң x = x квадрат болот. Эми биз чындыгында эле чоң x = x квадрат ушул 2x'тин баштапкысы боло тургандыгын билиш үчүн эреже боюнча биз баштапкыдан кайра туундалабыз. Демек балдар, x квадраттан туундалалы. Анда x квадраттын туундусун билебиз. Даражанын туундусу даража негизге көбөйтүлөт дагы. Даражадан бирөө эмне болчу эле? Кемийт болчу. Демек ошонун негизинде 2x болуп калды. Демек бул 2x = f(x)ка. Демек көрдүңөрбү балдар? Биз функциядан баштапкыны табат экенбиз. Кайра баштапкыдан туундалганда функциянын өзүн алат экенбиз. Мына ушундай эрежелер улам-улам кайталанып кете берет. Мисалы, бул экинчини карап көрсөк, f(x = (-) x. Демек мунун баштапкысы формулада берилген. Өткөн сабакта биз айтканбыз, чоң x = косинус x деп. Эми кайра текшерип көрөлү. Чоң x = косинус x-тан туундалсак, косинус x-тин туундусу минус x-ка барабар болчу. Демек көрдүңөрбү балдар? Демек минус x = кичинекей f(x)ка өзүн берди. Ушинтип биз ар бир берилген эсептердин баардыгын бирден баштапкысын табабыз. Кайра баштапкысынан туундалсак, ошол функция өзү бере тургандыгын анализ жүргүзөбүз. Мына андан кийинки эсептерди да карап көргүлө балдар. Ушундай жол менен текшерсеңер болот. 4-үнчү көнүгүүнү карап көрөлүчү балдар. Чоң x = 5 - x-тин 4-үнчүсү кичине f(x = -4x-тин 3-үнчү даражасынын баштапкысы боло алабы? Эгерде x тиешелүү -8-тен -ге чейинки аралыкта дейт. Демек ал үчүн биз жанагы көнгөндөй эле чоң x-тан эмне алабыз? Туундалабыз. Демек туундалсак балдар, 5x-тин туундусу -x-тин 4-үнчүсүнүн туундусун карайбыз. Демек турактуу сандын туундусу 0-га барабар, 5 0 болуп кетет дагы. x-тин 4-үнчүсүнүн туундусу -4x-тин 3-үнчү даражасына. Демек бул f(x)ка барабар. Демек бул жерден чындыгында эле чоң x = 5 - x-тин 4-үнчүсү f(x) = -4x-тин 3-үнчү даражасынын баштапкысы боло алат экен. Андан кийин 5-инчисин карасак дагы ушундай жол менен чыгарылып атат балдар. Караңлачы, чоң x = x-тин 5-инчиси дейт. Кичине f(x) = 5 x-тин 4-үнчүсүнүн баштапкысы боло алабы? Дагы бул жерден айтып кетүүчү нерсе балдар, биз баштапкыны ар дайым чоң x менен белгилейбиз. Ал эми берилген функцияны f(x) менен белгилейбиз. Ошонун негизинде биз дагы эле чоң x-тан туундалабыз. Демек x-тин 5-инчисинен туундалсак, 5x-тин 4-үнчүсү боло тургандыгын билдик. Демек бул f(x)ка. Чындыгында эле f(x) функциясынын баштапкысы чоң x болот экен. Андан кийинки 6-чыны дагы ушул сыяктуу карап, изилдеп көрсөңүздөр балдар, чындыгында эле чоң x f(x)тин баштапкысы боло алат. Ушу менен балдар, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла.